Жакшы адам өлгөндө жер менен асман ыйлайт экен. Сен ошо жерде Алланын зикирин кылып жүргөн эле. Ошо асманга амалы, жакшы амалдары көтөрүлүп турган эле. Өлүп калды, эми ошо жакшы амал кыла турган киши жок. Алланын рахматы түшө турган. Бул кайерге барса сажда кылат эле, кайерге барса зикирин кылат эле. Ана ошон үчүн иншалла жакшы адам өлгөндө жер ыйлайт экен. Жакшы адам өлгөндө асман ыйлайт экен. Ал устазыбыз айтып берет эле, Монона Жамшид рахматулла алейх айтат эле, себеби ошол кайсы жерде жакшы амал кылса, Алланын тарабынан жакшы абал түшөт эле. Ошо жакшы абалы ошо жерге да насип болот эле дейт. Бул кайсы жерден жакшы амал кылса, жакшы амалдары асман көтөрүлөт да. Асмандын ошо бөрүкчөлөрүнө Алланын рахматы түшүп турат эле. Эми ошол амал көтөрүлбөй калды. Ошол амалдын үстүнөн жакшы абал түшпөй калды. Алланын рахматы түшпөй калды. Алланын мээрими, фазылы, карамы түшпөй калды. Ошондуктан булар ыйлап атышат дейт.